биринчи ушу шаарга келгенде бир башка ааламга келгендей болдум да. Бул скульптура деп жүрүп айылда өзүнүн деңгээлиге ылайык элестетчүбүз да скульптураны. Шаарга келгенден кийин жанагы чоң монументтерди көрүп, парковый скульптураларды көрүп бир башкача бир ааламга түшкөндөй болду. Өзүнчө бир башкача бир сезимдер пайда болду. Анан ошентип жүрүп Турмай Сатовичтун Мачковина эме агайдан суранып ошол жерде үйрөнөлү тегип деп атып 88 Турмай Сатович Мачковина түшкөн. Ал жерге киргенде ал кишинин скульптураларын көргөндө бир такыр башкача болуп калды, бир башкача кабыл алуу, потому что биз эми айылда өзүбүздүн деңгээлге ылайык бала кезибиз, бала кыял менен жасап жүрүп ал жерге келсем профессиональный уже скульптураларды көргөндө такыр бир башкача ощущение болду да. Анан мен ойлойм ошо нерсенин баары таасир берип ушу азыркы күндө ушу кесипти аркалап келатабыз да. Окуган иштегенден бери 30 жыл мына. 30 жыл болду. Негизи жумуш жаралагандан эле баштап бул уже ой толугу, бул ошонун баарын ойлонуп, переживать этип, ошону ичибизден ушунун баарын эметип атып чыгарабыз да. Бул биринчи варианты, бул эскиз деп коет. Экинчиден ушу эскизди чоңойтуп, ошо кое турган жерге жайгаштыруу деле бул экинчи маселе. Муну да ойлоно баштайбыз. Андан кийин жанагы бул технический лепка бүткөндөн кийин технический жактар бар. То есть бул баягы биринчи жасоо үчүн каркаска сварыш керек, сварочный жумуш. Андан кийин глина бүткөндөн кийин формовочный, бул деле технический, аны да жасаш керек. Андан кийин эмне материал которобуз, ошону да жасашыбыз керек. Бул скульптура негизи бир кичине мындай коллективный жумуш болуп калат да. Бир скульптурдун күчүнөн кээ бирде физический мындай жетишпейт да. Анан bunun баары жумушту койгондо эс аласың да. Бирөөдөн бир жакшынакай жакшы сөздөрдү уксаң, каалоолорду уксаң, ушу кыйынчылыктын баары унутулат да. Бул чөйрө кабыл алса, бул биздин чоң жетишкендигибиз. Таштан, темирден, пластмасстан, бетондон иштеп атпайбы? Бул жерде азыр могу ошо таштын инструменттери да, могулар. Анан баягы таш дегенде биз кандай? Мисалы элестетебиз. Биз заказ бергенде размерибизден чоң келип калышы мүмкүн да. Ошондо мына биринчи партия могулар кетет. Могу чоң инструменттер баягы лишнийдин баарын алып салышыбыз керек да. Ошо талкалап атып, уруп атып. Анан моундай инструменттерди ошо биринчи этапта колдонобуз. Бул жанагы жардамчы баягы таштын лишний жерлерини жаңа дерелдер менен тешип туруп, ушулар менен уруп атып, лишнийлерин алып салабыз. Андан кийин болсо, бул өзүнчө бир инструмент, бул бучарды деп коет. Бул жанагы уже арт жактарда, фондорда композиция может быть өзгөрүшү мүмкүн да. Мисалы ошондо инструмент менен уруп туруп, фактура деп коет биз скульптура. Фактура деп беришибиз керек. Бул кичине образдаш үчүн бир фактура, кээ бир жердин жылмакай, кээ бир жердин бир бодур кылып, моундай инструменттерди колдонобуз. Эң аягында моундай инструменттерибиз бар. Бул жанагы портретке. Аябай бул жерде ошо мына көздүн ичинен баштап баары ушундай кичинекей инструменттер менен уже проработка кылып чыгабыз да, уже жыйынтыктап, тазалап жанагы скульптуранын бетине. Эң бул жыйынтыктоочу инструменттер бул. Чалма ичи кирип турат. Бул жерге инструмент деген кирбейт. Анан могу инструментибиз жарабайт. Ошондо биз эми дополнительный биз кайра эле бир моундай инструменттерди жасап алышыбыз мүмкүн да. Өзүбүзгө ылайыктап, ошо мисалы скульптурага ылайыктап өзүбүз жасап алабыз. Потому что мындай инструмент чыкпайт. Потому что ситуация диктовать этет да.